Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Жума күнү Бишкектеги кайнар рестораны жабылды. Ага шаардын санитардык эпидемиологиялык кызматынын негиздемеси себеп болду. Анын алдында 11-июнда ресторанда белгилүү саясатчынын эжесинин өлүмү менен байланыштуу Куран окутуу болгон. 12-синде кайнарга бийлик өкүлдөрү келгенде да анда ошондой эле иш-чара өтүп жаткан экен. 11-июндагы иш-чара үчүн ресторан дээрлик эч кандай жаза тарткан эмес. Болгону 3000 сомдук айып пул төлөгөн. Анын уюштуруучулары жеке ишкерлер болуп катталган. 11-индеги Куран окутуу үчүн болсо, алар ресторанын залын дагы бир башка жеке адамга ижарага берген. Бузуулар жобосу боюнча эгер жеке ишкер эмес катталган уюм болсо, 13000 сомдук айып төлөнмөк. Кайнарга коюлган башка күнөөлөр дагы максатына жетпейт болуш керек. Өзгөчө абал тартиби Бишкекте 11 май күнү аяктагандан кийин карантин тартиби киргизилген жана кайсы бир иш-чараларга 50дөн ашык адам катышпаш керек. 50ге чейин болгондо да алар арасында дистанция сакталууга тийиш. 12-июнда кайнарга Октябрь районунун акими Максим Ситников келгенде ресторан андай эрежени 3 жолу бузганы айтылды. Аким менен кошо Бишкектин башкы санитардык врачы да келген. Бул жерде карап көрсөк 200дөн ашык адам отурат. Больше сидят. Ну вот можно же посчитать. Да. Так, 25 столов, по 10. Ооба, 25 стол. Ар биринде 10 адам. Ошондо 250 адам. Тейлеп жаткан 50 кишини кошсок 300 адам отурат бул жерде. 300 человек находится здесь, в данном заведении. Бирок маселе ресторанда эле эмес. Аны көп адам чогулган иш-чара өткөрүүгө көндүргөн саясатчылар да күнөө алдаганча көп жана оор. Маселе анын жетекчилиги мыйзам жол бербейт десе дагы, маселе чыкса биз аны тооролоп коебуз деген жогорку кызматтагы адамдар. Бишкекте гана эмес, бүткүл Кыргызстан боюнча коомдук маанайды иритип жатканында. Жана чын эле тооролоп салат дагы, эч кандай орчундуу жаза тартпайт. 11-inde мурдагы жогорку кызматкердин эжесине Куран окутулган. Залда бир топ жогорку кызматкер, алардын арасында депутаттар менен министрлер да отурган. Алардын баары бир залда 50дөн ашык адам чогулганын көргөн, бирок эч нерсе деген эмес. Залда журналисттер да болгон, бирок алар дагы кың деген эмес. Анткени баары өзүн мыйзамдан өйдө сезип, эч жаза тартпай турганына ишенген жана эмгиче ишенет. Мындай абалда карапайым калк кимди үлгүгө алууга тийиш? Көчөгө шортик менен чыккан кыздарды кармап баатыр болгон милиция мындай учурларда койдон жоош болуп калат. Жогорку кызматкерлер болсо трибунадан же телевизордон мыйзам үстөмдүгү менен бардык жарандар мыйзам алдында тең болууга тийиш деп сайраганы менен иш жүзүндө өздөрү тартип бузуп кадимки эле жанын жеген калпычыга айланууда. Май айынын аягында Улуу Британияда чоң саясий чуу чыкты. Премьер-министрдин кеңешчиси Доминик Каммингс деген кызматкер кайсы бир иштер менен Лондон шаарынан 460 чакырым алыстыктагы Дарам деген шаарга туугандарына барып келген. Британ коомчулугу өлкөдө карантин болуп, башкалар үйдөн чыкпай отурганда эмне үчүн өзү киргизген эрежени Каммингс өзү бузат деп анын кызматтан кетишин талап кылган. Анын алдында 21 май күнү Токио шаарынын прокурору Хиромо Курокава кызматынан чегинди. Анткени шаарда киргизилген өзгөчө кырдаал тартибине карабай, ал 2 жолу үйүнөн чыгып, Санкей деген гезиттин журналисттеринин үйүнө барып, дагы 2 башка журналист менен кошо кумар оюнун ойногон. Аны билип калган коомчулук, биз баарыбыз карантинде отурсак, эмне үчүн прокурор сайраңдап жүрөт деп бийликти күнөөлөгөн. Кыргызстанда болсо 4 адам эмес 10 эсе көп адам чогулуп жатат. Ресторанда гана эмес, башка учурларда дагы бийик эмес кызматтагылар дагы жалпы эрежелерди көзгө да илип койбойт. Аялдар күнүндө аялдардын укугун коргоп маршка чыккан кыздарды кармап баатыр сынган милицияны сот актап салды. Кайнардын жанында кайсы бир жигит журналистке күч колдонгонун көргөн милиция болсо жөн гана качып кеткен. Бардык жагынан бузулган коомбуз. Ошондо саламат агыңыздар.